Саламатсыздарбы, урматтуу замандаштар. Мен бүгүн ушул Акылбек Жапаров баш болгон өкмөт тууралуу айтып берем деп убада кылдым эле. Сааты азыр чыкты окшойт. Эңириде ушул Акылбек Жапаровду жалпак эле дей бересиң. Анан эмнеге ушул укуктук жоопкерчиликти тартпайсың, ал эмнеге сени сотко бербейт деген суроолорду эле көп бере беришет да. Албетте айтып эле келатам, Конституциянын ошол 29 беренесин мен бузуп атам таптак. Жалпак дегеним үчүн бул киши сотко бергенге акысы бар толук кандуу. Мен бербесем мен сүйрөп алып апармак белем. Анан берген күндө дагы бул киши жөн эмес, бул акылдуу. Мейси кыйын иштейт чын эле. Ал сезип турат. Ал мени сотко берген күндө ушу Акылбек Жапаровдон иш боюнча жөнбү дегеле ушул ичкүптүсү калгандын баардыгы мага чоң армия болуп берерин. Жана ошол эгерде лингвистикалык жактан талдап келгенде деле бул юмор, тамаша, укуктук жагдайга жатпай тургандыгын, кайра эле өзү келеке күлкү болоорун жакшы билет. Ушу менен ушул Жапаровду антти минти боюна асылды дегендерге ошо акыркы жооп. Анан эми Акылбек Жапаров баштаган өкмөт Кыргызга кандай жакшылык кылып атат, ошого токтололу. Бул киши мен билгенден ушул отчетторду элдин алдында сүйлөгөндө абдан жакшы билет. Мына ушул аркы жумада эле кайсы бир жерде жолугушуусунда айтып атат да. Кыргызстанда ички дүң продукция дейт 1 триллионго жакындады. 2 жылда 317,6 миллиард сомго өстү дейт. Болбосо 1,5 эсеге. Ал эми консолидацияланган бюджет 438,1 миллиард болду дейт. Ошо триллионду сезип атасыңарбы? Триллионго ички дүң продукция өссө, биз чын эле алтын аяктан суучуп калмакпыз. Ал эми консолидацияланган бюджет деген түшүнбөгөндөргө жөнөкөй эле тил менен түшүндүрүп коеюн. Муну финансисттер жана башкалар жакшы түшүнөт. Бул өзүңдүн үй бүлөлүк, аялыңдын, бала чакаңдын баарынын кирешесине кайненеңдигин, кайнатаңдыгын жетпей калса, аркы кошуна асандыкын кошуп алып эсептеп берип коесуң элге, менин ушунча акчам бар деп. Бул ошол түшүнүк. Анан ЕАЭС деген бар бизде. Өзүңөр жакшы билсеңер, ЕАЭС бул ошол Россия, Казакстан жана Армения дегеле ушул бажы биримдигине кол коюшкан өлкөлөр менен катар теңтайлашып биздин экономикалык кызыкчылыгыбызды көздөш керек. Кандай болуп атат? Бүгүнкү күндө бизде ЕАЭСте 64 адам эмгектенет. Жыйынтыгы өткөндөгү тойбос колбаса. Бирөө чыгып ошол Россия тарапка каршылык билдире алган жок болгондон Айыл чарба министрлиги гана кайра лаборатория берди. Ал эми тойбостун жетекчиси көзүн жалдыратып, ошол чындыгын элге жеткире албай отурат. Эгерде биздин кыргыз ишкерлерин колдоого ала албаса, ЕАЭС менен кыргыз өкмөтүнүн жардамы канчалык деген таптак суроо туулат да. Анан ошол ЕАЭСтин министрлигине мен ушу Москвада жүргөндө кызыгып башымды салып ичинен иликтеп көргөм. Эң эле кызыгы ошо кездеги Максат Мамытканов менимче 4-чү эле, бул эми богу кеткен министрдин Алишеров болуш керек, аты жөнүн эстей албай атам, ал уже 5-чи болуп калышы мүмкүн да. Армения жана башка өлкөлөрдүн ошол ЕАЭСтеги министрликтери биз тарапка күлөт экен. Себеби кайсы жетекчи алмашса, кайра ошол 4 калган мамлекеттердин министрликтери менен толук кандуу таанышып чыгыш керек экен. Андан кийин ишеним бекемделгенде иш жүрүп баштайт экен. Биздики кандай? Бир министр келди, аны кыргыз тарап салпылдап калган Армения, Россия, Казакстандын ЕАЭСтеги министрликтерине тааныштырып чыгат экен. Мына иш баштайлы дегенде кыргыз өкмөтү аны алмаштырып жиберет экен дагы, баягы круиз кайра уланат экен. Кыргыз өкмөтүндө ошол ЕАЭСтин иш аракетине куратор болуп, кыргыз өкмөтүндө
Адылбек Касымбеков болуш керек. Ошол вице-премьер-министр отурат. Бул киши Акылбек Жапаровдун айтканынан дегенинен чыга албайт экен да. Ал эмне десе ошону ташып коюп ортомчу болуп отура берет экен. Токетери Акылбек Жапаровдун көз карашына туура келген министр барган күндө дагы, аны менен көз карашы туура келбеген министр барган күндө дагы кыргыз ишкерлеринин деги эле кыргыз тараптын кызыкчылыгын бажы биримдигинде толук кандуу колдой ала турган, биздин экономиканы алдыга жылдыра ала турган тың команда жок. Анакей биздин бир кемчилик. Андан кийин кумтөр боюнча көп айтылды, көп жазылды. Биз алдык деди, авам мактанды, калганын Акылбек Жапаров макталды, калганын хандыктын ичинде хандыктай болуп Өмүрбек жана Бөлтүрүк, ким эле аты, Теңиз Бөлтүрүк, ал киши да бапылдап атып, бүгүнкү күндө темир торунун артында отурат, көзүн жалдыратып. Ал эми жогорку кеңеш өткөндө Кумтөрдө казылып алып аткан алтын боюнча деги эле Кумтөрдө укук бузуулар жок экен деди. Андай болсо суротулат. Улуттук хол көчмөндөр мурасы деген килейген улуттук холдинг түзүлүп, аны Акылбек Жапаров апендинин кызындай мактап, жактап, кошо отуруп ошону түзүшкөн. Бүгүнкү күндө кыргыз элине бир дагы кечирип койгула, бул ушундай болуп калды, бюджетке минус кетти, себеби ушул көчмөндөр холдингин жинди болуп Өлтүрүктүн айтканы менен түзүп алдык эле, бүгүнкү күндө жоюп койдук. Ошону мактаганын ичинде мен да бар элем, менин да жоопкерчилигим бар деп Акылбек Жапаров айттыбы? Айткан жок. Керек болсо Бөлтүрүккө кирип салам берип атканын Кудай билет. Мунун өзү мына ошол Кумтөрдү алгыча Бөлтүрүктү төбөсүнө көтөрүп алып жүрүшкөн. Бүгүн анын тагдыры менен эч кимдин башыдагы ооруган жери жок. Анан ушул Кыргызстандагы эң зарыл деген эки айыл чарба жана жеңил өнөр жай тармагы бизде бүгүнкү күндө мындан башка кармай турган тармак жогураак болуп турат. Кандай болуп атат? Он чакты күн мурун гана Кыргыз өкмөтүндө Бакыт Төрөбаев баштаган топ жеңил өнөр жайчылар менен жолукту. Алардын көйгөйүн укту, бирок канчалык ошону сиңирип, канчалык ошол колдоо көргөзө алат, аны мезгил көргөзөт. Кызыгы былтыр ушул депутат жанагы ким эле аты жөнүн мына эсимен чыгарып атам. Ынтымак фракциясында ошол депутат менен биз ушул атайын жеңил өнөр жай боюнча маселени коюп берип, 9 пункттан турган чечим чыгарып өкмөттүн колуна карматкан. Ошол кагаз ошо ойдон калды. Ишкерлер өзүнө-өзү менен өкмөттөгүлөр бир аз жолугуп, алардын баягы маселесин угумуш болуп коет, ошо менен эле жеринде келатат. Эң эле кызыгы Казакстан менен Өзбекстан көңүл буруп койгула. Казакстан менен Өзбекстан Кытай менен болгон ушул виза маселесин чекчейтип чечип алышты. Аны менен Өзбекстандын жана Казакстандын ишкерлери Кытайга ээн эркин кирип, каалаган товардагы кездемелерин, фурнитураларын жана башкаларын алып, баягы жеңил өнөр жайын алдыга жылдырууга жанталашып атат. Бизде кандай? Биздин өткөндө ошол 7-8 чакты ишкер араң барып келди. Себеби биздин Кытай Кыргызстандын ортосундагы ушу виза маселесин эң оор абалда жана ошону чечүүгө эми кадам таштап жатышы мүмкүн, буга чейин ойлонууга болбойт беле. Мына ушундай көйгөйлөр. Анан салык саясаты деп Акылбек Жапаров баскан турган жеринде мактанып атат, ал боюнча лотерея ойнотуп атышат, тигиндей мындай пиар жүрүп атат дегендей. Эгерде ата мекендик өндүрүш өз деңгээлинде болбосо, мына ушул салык саясаты ар көздөй жылып кетет деген дагы бул ишке ашпай турган нерсе. Эң эле ириде ишкерлерге шарт түзүп коюп туруп, анан кийин ушул салык саясатын кеп кылса болот. Бүгүнкү күндө кандай болуп атат? Пенсиябызга кошулду, пособиябызга кошулду, жашоо жыргал. Акылбек Жапаров баштаган өкмөт чекебизди аяктай кылып койду деген пиарларды биз социалдык тармактардан көрүп калып жатабыз.
кантип аяктай болуп атат. Ооба, пенсияга, пособияга ар жактан бер жактан кылып каражат кошулуп атат. Бирок ошол эле учурда ошол керектөө корзинасы деп коет. Тамак аш жана башка керектелүүчү азыктардын баасы кандай болуп калды? Ошондой эле аз күндө электр энергиясына дагы кошулат деп атабыз. Эч каршылык жок. Туура, анын баардыгы кошулуш керек. Бирок ошого жараша өкмөттө жаратмандык аракеттер дагы көрүлүш керек да. Анан ушул салыктын болуп көрбөгөндөй түрлөрү кирип атат. Жада калса транспорт министрлиги ушул жолго салык салына турганын айтып атат. Ооба, өнүккөн өлкөлөрдө мунун баары каралган. Жана жарандары ошого ылайык төлөмдөрдү төлөйт жана бул эч кимдин нааразычылыгын пайда кылбайт. А бирок аларда айлык акы ошого жараша каралган. Жакында эле ушул айып пулдун түрлөрү көбөйдү. Арасында өтө ошо нааразылыкты пайда кыла тургандары да бар. Бирок биз ушуга жетип калдык. Боло берет экен деп окуп коюп, көрүп коюп, көздөн өткөрө беребиз. Салык саясаты мына ушун эле өзөгү барып ушуларга эле барып такалып калат. Себеби бул азыр билинбей туруп атат, толук кандуу кирбей, бирок орточо ишкерлик кылгандар муну жакшы түшүнүп атат. Алар ошол салыкты төлөө үчүн өздөрү сатып аткан продукцияларга жок дегенде 1 сомдон кошот. Айланып келип эле бул элдин чөнтөгүнөн төлөнүп аткан каражат болуп эсептелет. Ошентип тегеретип келгенде баягы айлыгына, пособиясына, пенсиясына акча төлөнгөн кыргыз жарандары тегеретип келип эле баягы ишкерге көп күч түшүп калбайт, аны салыктын түрүн киргизген өкмөткө көп түшүп калбайт, кайра эле айланып акмат ташмат жана жалпы жарандарга келип түшкөн жүк болуп калат. Анан миграция. Акылбек Жапаров өзү баш болуп, Россия менен биз 300 жылдан бери доспуз. Эми деле дос болобуз. Биздин алака ушундай деп атат. Бүгүнкү күндө 1,5 миллиондон ашык кыргыз жарандары Россиядын ошол миграцияда жүрүшөт. Аларга карата күндөн күнгө Россия тарап өзүнүн шарттарын өзгөртүп атат. Бул эми боло турган түшүнүк, себеби Россияда бизден бөлөк дагы кошуна өлкөлөрдүн жарандары көп жүрөт. Демек Россия өзүнүн талабын койгонго аргасыз. Бул аралыкта кыргыз өкмөтү эмне кылыш керек эле? Ошол барып федералдык ошол биздин миграция кызматы менен биздикилер барып жолугушат дагы, элчинин айланасы менен жолугат дагы, берки жөнөкөй карапайым мигранттар менен жолугуу түк болбойт. Тактап айтканда ошо жогорураак тарабы менен жолугуп коюп эле кайра келип атышат. Ал эми мунун баары келип ошо Кыргызстандагы жумушчу күчүнүн жетишпей жаткандыгына, ал эми кыргыз үй бүлөлөрүнүн ошол сырттан бактысын издеп, ошол жылдарды өткөрүп, ошо жерде жашай беришине шарт түзүп эле келе жатат. Анан билим берүү деп өткөндө дагы ошолор менен билим берүү тармагы менен жолугуп атып, Акылбек Жапаров айтып атат. Ошол 5 багытты белгилеп атат дагы, 5 кадам деп. Анан биз дүйнөлүк банкка айттык. Биздикилер китеп жаза албай койду. Ошондуктан биз дүйнөнүн алдыңкы тажрыйбаларын гана алып пайдаланалы деп атабыз деди. Бул Акылбек Жапаров ошол Кыргызстандагы билим берүү тармагын кемсинтүүсү деп кабыл алса болот. Эмне үчүн кыргыз ошол билим берүү тармагын эмгектенгендер кыргыздарга ылайыктап окуу китеп жаза албай калсын. Болгону кызыктыруу жок, ошону колго алуу жок, ошого жараша конкурс жана башкаларды уюштуруп кызыккан тарапты мен көргөн эмес. Муну таптак айтам, себеби ошол окуу китептердин жазылышы боюнча иш аракетке түздөн түз катышып калгам жана өз көзүм менен көргөм. Мунусу менен Акылбек Жапаров дагы да болсо билим берүү тармагынын өкүлдөрүн кемсинтип атканын баса белгилөөгө болот. Ошондой эле ишкерлерге шарт түзүүдөн жантан бери эле айтып атам, ишкерлерге шарт салыктын түрүн көбөйтүш үчүн эң биринчи ата мекендик ишкерлерге болгон колдоону өз деңгээлинде кылып жана ишкерлерге шарт түзүш керек. Шарт кандай болду? Бирөөсү той болсо, экинчиси экөө тең чоң компаниялар, экинчиси Шаршембек Абдыкеримовдун Аю Холдинг
компаниясы. Аны эми өзү бердиби, мамлекет тартып алып койдубу, мунун баары ошол сырттан тартып атабыз деген инвесторлорду үркүтө турган шарт экенин эч бир тарап моюндаган жок. Муну менен ушу Кыргызстандагы ишкерлер сөзсүз түрдө өлкөдөн өзүнүн компанияларын чыгарып алып кетиши мүмкүн. Ким эле ошол Кенедейден түзгөн ишканасы бир күндүн аралыгында мамлекетке өтүп кетип, бир сому жок калганды кааламак эле. Анан мына ушундай жагдайларды алып келгенде, эми керелден кечке сындай бергенде да болбойт. Кыргыз өкмөтүндө бир жакшы иш колго алынып атат. Бул электрондук өкмөт. Муну ошол ишке киргизген тараптардыкы анча-мынча кемчилигине карабай, жакшы аракеттер көрүлүп атат десек болот. Кечээ ошол саламаттык сактоо министрлигинде ушул оорулуу адамдын өздүгүн электрондук жактан киргизүү биринчи жолу ишке ашты окшойт. Ошол жерде иштеп аткан балдарга дагы ийгилик. Кыргыз өкмөтүн ошентип электрондоштуруп толук кандуу коюп койсо, жанагынтип Жамалдинов менен Жаныкуловтай болуп облуска отуруп алып 2ден 3дөн чабышкан чиновниктердин саны азаймак. Ал эми командалык жоопкерчилик менен алып караганда, Акылбек Жапаровдун мойнунда өтө оор учурда жоопкерчилик турат. Мынакей 10 салык кызматкери УКМКны эң эле кыйын иштетти деп мактап атабыз. УКМК деле өкмөттүн бир мүчөсү, ошол өкмөткө караштуу. 10 салык кызматкерин кармадык деп атат. Андан башка Ички иштер министрлигинин бир канча кызматкерлери пара менен кармалып атат. Ошондой эле улуттук коопсуздук кызматынын өздөрүндөгү ошол параны алдык деген иш козголгон жок. Калган тармактарга козголуп атат. Мындан эмнени айтууга болот? Командалык жоопкерчиликтин жоктугун. Ошол Кыргыз өкмөтүнүн даярдык менен келбегендигин жана кыргыз чиновниктеринин бүгүн гана иштейм, эртең кетип калам, демек кандай болбосун ошол жерден бир нерсени үзө кетейин деген көз карашка малынып калгандыгын байкасак болот. Бул эмнеден келип чыгып атат? Бул чынында учурдагы кыргыз бийлиги даярдыксыз түрдө келди. Муну эч кимси четке кага албайт. Чынында даярдыксыз түрдө келди дагы. Баягы башы көрүнүп жүргөн, ушу иштей алат болуш керек дегендерди топтоп алышты. Анан алардын ичинен улам бирине кылмыш иш козголуп атат, кызматтан кетип атат, кайра тигиниси келип атат, мунусу келип атат. Бул баягы бири-бирине ишенимдин жоктугунан мына ушундай адамдар болууда. Дагы булардын эң башында ошол Кыргыз Республикасынын президентинин ишенимине татыды деген 30 жыл бою ошол кыргыз бийлигинде илешип, бирок өзүн жакшы жактан көргүзө албаган Акылбек Жапаров отурат. Өткөндө маданий объектилерди кыдырып чыгышты. Чындап келгенде ушу маданият министрлигин карап отурган адамдын күлкүсү келет. Бир министрге 5 орун басар. Ошонун баары чогулуп келип, ошол жерде улуттук баалуулуктарды тизмеке алып жана коргоого алат деген бир эле бөлүм бар, анда бир эле кызматкер отурат. Ошол эле аралыкта Токтогул деген көчөдө ошол залкарлардын бир 5-6 үйү бар экен, ошолорду коргоого алуу колго алынбайт. Мындай иштер баягы айтып отурсаң, өтө көп да. Анан кийин суротуулат. Жүйө өзүнүн командасындагы ошол премьер-министрдин аппаратындагылардан баштап айыл өкмөткө чейинки команданын бир кишиде иштешине шарт түзүлбөсө, бир жагынан коомчулуктун ишеними, мен аны тилдебеген күндө деле Акылбек Жапаровго деген ишеним өтө жакшы эмес, аны билесиздер. Ишеним болбосо ошондой эле баягы пиар менен эле күн өтө бербесе, жыйынтыгында кандай кылыш керек? Эми ошол бул жагындагы, тигил жагындагы биз учкай айтып өттүк. Чынында кыргыз өкмөтүнүн иш аракетин бир талдан жиликтеген учурда ошол эң көрүнүктүү көзгө көрүнөт дегени салык гана саясаты колго илинип калат экен. Ал дагы жогоруда айткандай күчкө салуу менен кетип бара жатат. Анан акырында айта турган жыйынтык, албетте
Мунун баары командалык иш болуп аткандан кийин ошол тынымсыз күнүнө кармалып аткан чиновниктердин кайсы бир тарап жоопкерчилигин алыш керек да. Же улам кийинки келген чиновник уурдайт жейт, ал кете берет, кийинкиси келет, уурдайт жейт, кете берет, иш козголот. Ал эми бул боюнча өкмөт бул биз түзгөн команда эле, бул биз алган адамдар эле, биз иштейт элек деп ишендик эле. Жыйынтыгы ушундай болуп атат деп моюнга алып коюш керекпи же жокпу? Мына ушул окшогон суроолор абдан көп. Мунун баары эмнеден келип чыгып атат? Мен өткөндө айткандай эле ушул жогорку кеңешимде кызмат аткарат. Кыргыз Республикасынын өкмөтү жана анын курамы эмне иш аткарат? Жана ошондой эле биз жаран катары эмнени талап кылышыбыз керек же жок деген сыяктуу ошол суроолорду өтө ичинен үңүлүп карабаган үчүн келип чыгууда. Шуну менен бир аз да болсо мен өкмөткө тиешелүү жагдайларды айтып бердим го деген ойдомун. Дагы кошумча болсо жазып коюңуздар.